Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты өтүшү күтүлүүдө. Мындай маанилүү маалымат менен пресс жыйында Күрөш Федерациясынын президенти Мелис Турганбаев билдирди. 19 июндан 27 июнга чейин 17 жаштагы балдар аркылуу 17 жаштагы анан 23 жаштагы балбандар аркылуу азиялык чемпионатты бизге берип атышат. Мына Бишкекте өткөзөбүз, Кудай буйрса. Ошого дагы азыр чоң даярдыктарды жүргүзүп атабыз. Мында ошол эки возрастной группаны бириктирип биринчи жолу мына эксперимент катары бизден Бишкек шаарында өткөзгөн атабыз. Буга өзүңүздөр билесиздер, ушул 25 пока бүгүн 25 мамлекет катышуу үчүн өзлөрүнүн заявкаларын берип атышат. Азия чемпионатын Кыргызстанда өткөрүүгө толук негиз бар. 4 алтын, 3 күмүш жана 7 коло. Кыргызстандын спорт тарыхында мындай учур буга чейин болгон эмес. Чемпионат өткөн аптада Монголияда жыйынтыкталды. Анда өлкөбүздүн спортчулары 14 медаль менен кайтышты. Финалдык таблицада Кыргызстан 4-орунду ээледи. Албетте мындай жетишкендиктер өлкөнүн аброюн көтөрүү менен мындай масштабтуу иш-чараларды өткөрүүгө себеп болот. Мындан сырткары ошол Азия Федерациясынын башчысы Даулет Турлуханов өзү келет. Андан сырткары дүйнөлүк бириккен борьбанын дагы президенти Ненан Лалович дагы Сербиянын ал дагы келем деп атат. 18 июнда ген ассамблея болот. Ошол бизде бүт ошол мамлекеттердин федерация башчылары катышкан чоң жыйын болот. 18-нде, 19-нда мелдеш башталат. Бирок бардык жеңүүчүлөр чемпионаттан ыраазы болуп кайтышкан жок. Айпери Медет кызы алтын алганына карабай, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалана албаганын ачыктады. Деп айтсам болот, толук кандуу. Бирок мен ошол өзүмдүн күрөшкөнүмө 100% ыраазымын деп айта албайм. Анткени ошол мен машыктыруучуларымдын койгондорун мен толук кандуу аткара албай калдым деп айтсам болот. Биз бул Азия биринчилигине чейин ошол мен колуман кичине жаракат алып калгам деп айтсам болот. Ошол себептүү мындай өзүмдү килем үстүндө 100% ачык күрөш көрсөтө албай калдым деп айтсам болот да. Мээрим Жуманазарова финалдык беттеште казакстандык спортчу Мадина Бакбергеновага 2-3 эсебинде утулуп, Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси болду. Ошондой эле Айсулуу Тыныбекова Монголияда өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында 62 килограммга чейинки салмак ченинде күмүш медалдын ээси аталды. Спортчу жаракат алганына байланыштуу финалдык беттешин мөөнөтүнөн мурда аяктады. Кыргызстандын кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков кыздар 80% даярдыктап барганын билдирди. Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова булар баягы толук кандуу даяр болгон жок. Ошол себептен бир аз спорттук травмаларды да алып алышты. Бирок алдыда Азия оюндары турат. Биз ошо Азия оюндарына кыздарыбыз негизинен даяр болот деп ишенип кете алабыз. Айсулуу Тыныбекованын бүгүнкү абалы ошол бутунан жаракат алып алды. Биз медициналык кароолордон өткөрдүк. 1-2 жуманын ичинде калыбына келет, бирок башка булчуңдарын бүгүнкү күнү машыгып жатат. Физикалык подготовкаларды кайтадан эле машыгып өткөрүп жатат. Бул спортсмен үчүн бир жеринен жаракат алса, башка булчуңдарын тренировка кылып иштей беришет. Спортчулар үчүн бул закон ченемдүү нерсе. Эске салсак, үстүбүздөгү жылдын 19 апрелинен 24 апрелине чейин Улан-Батыр шаарында грек-рим эркин жана кыз-келиндер күрөшү боюнча чоңдор арасында Азия чемпионаты өткөн. Эми биздин спортчулар сентябрь айында өтчү Азия оюндарына даярдык көрө баштайт. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.